Баткен райондук жол сакчылары тарабынан 14-июндан 21-июнга чейин жол кырсыктарын алдын алуу жана болтурбоо максатында ролду аталышындагы иш-чара өткөрүлүүдө. Буга себеп акыркы убактардагы жол кырсыктарынын көбөйүүсү. Жол кыймыл коопсуздугун алдын алуу боюнча иш-чаралар өтүп жатат азыркы маалда. 2021 жылда жол кырсыгы өсүп кеткендигине байланыштуу жерлерде иш-чаралар зарылем деген рейдтин алкагында иш-чаралар жүрүп жатат. Жол кыймылын биздин эң негизги максатыбыз жол кыймылынын коопсуздугун алдын алуу. Ошон үчүн ушундай иш-чаралар өтүп жатат. Жол кырсыктары көбүнчө айдоочулар эрежени так сактабандыктан, мас абалында унаа башкаргандыктан келип чыгууда. Ошого байланыштуу жол сакчыларынын мындай кадамдары зарыл болуп турат дейт айдоочулар. Силердин рейд кылганыңар негизден туура. Айылдын коопсуздугу үчүн постоянно ушундай рейд кылып турганыңар эл үчүн да, айдоочулар үчүн да, элдин коопсуздугу үчүн да жакшы. Ушундай уюштуруп ишиңерге илгери болсун. Дайыма şu ел üstünde hizmet kılıyorum. Var bir mesele özün közümölü var. Zaten okuçunun muğanım közümölü kılandayla şoförlüğü, gay hizmetçiler közümölü kılattı. Endi jetişse mesela Bişkek'te hazır kameralar oldu deydi. Osal yerde tartipleri жақсы болып қалды deydi. Yani bu gaylerden de bizge kılgan ile paydası öğret dursa jol. Bunday narşinalar jolun kılgan narşinalar azayat. Oşonun natijasında bayağıday. Yani narşin olduğundan keyin katı жүрсе birbirine bir түсөт. Adam ölөт. Ден соолуга зыян келет. Машинасын төлөйт. Эми ошону бул кишилер энди ошонун алдын алабыз деп турат да. Бул ошондо рейд көп эле жакшы менимче. Рейдтин жүрүшүндө жол эрежесин сактабаган айдоочуларга атайын протоколдор толтурулуп, жазаны акчалары салынды. Исабек Махсутов, Ахмат Алимов, Салам Медиа, Баткен.